Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Кече ушул жерден Орус улутундагы апа чындыгында кыйналып жашайт экен. Ошол апакебизге кече күн көрүп калып, кичине тыйын жактан да жардам берип кеттик элек. Бүгүн сөз берип койдук элек, продукт алып келип беребиз деп. Ушул эжекебизден баштайлы. Бул дүйнө жалган, адамзат билгин, заты жок Алладан улукман бул динди. Бүгүн ушундай кайрымдуулук иш кылып жүрдүк элек. Эжекебиздин жолдошу азыркы тапта Алматыда экен. Ушундай күндөрдө кичине да болсо биздин атыбыздан бул продукттарга кичине Yemen postları деген эмелерин сизге көтөрүп деле болдум, катып коюңуз. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed elçi kılgan Allah'ım, hey momunda. Ситуацияда кичине болсо дагы ушундай. Рахмат, Алла разы болсын. Бизге окуган карыгарса жашагандарга жалгыз болчулукту эстегенlerге. Кандай аламат өтүп кымбаттай, урбагыла. Ал кичине аз болсо эме болуп калсалар, Рахмат, Алла разы болсын. Мен Кудай жакшылык болуп, ар дайым жолуң ачык болуп, ушундай элдик бала болуп жүрө бер кагылай. Эл сүйгөн бала болуп. Бала акырын ата-энең ага турган, бизге окуган элдиктин бар аман. Акбата калды. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed elçi kılgan Allah'ım, hey momundar barınar Allah Tallaga, momundar siler tobo kılgıla, Allah'a tobo kılgıla. Barzı bolgon жүрөктүн калканы бул орозо, туткун пенде жүрөгүңө имандын нуру толбосо, болсун десең таптаза жүрөктөгү абазды. Эримбегин мусулман оку 5 мал намазды, жан дүйнөмдү азгыра арзы баган дүнием, алаксытып жаздырат ыйман кутуге тийбүймөн, о жараткан кечиргин. Рахмат силерге. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Өзгөлөрдөн колдолмасынан. Bul dүйnө жалган, адамзат билгин, заты жок Алладан улукман бул динди. Алла меримдүү, ырайымдуу, кечиримдүү, ибадат кыл эй пенде. Бул күндөрдө агаты вирусту жеңип чыгабыз.
Tala uzak ömür versin, densoluk versin. Elimizi okuyucusu Allah Tala versin. Жапсаңдар да суып кіреді там оны. Қарашы. Жоқ дегенде свет қойып беріш керек. Бергенше жоқ дегенде свет. Светін де өшіріп салыпты, парызы бар екен. Мамаңарда бар отауы, апаңар бар отауы. Сізге да қандай жардамдар керек? Айжы, сізге да қандай жардам керек? Свет келселебі? Ой, же уқтық әже, алыңызды, сауыр қылыңыз әже. Алыңызды уқтық әже. Тағы харакет қыласыз, ұзақ қалса керегі зата әже. 8 тұрған екен, ол жерде ешкім мұнакей ауалын көріп атасыздар. 8 тұрған. Берде гейминг дейбе жүреді. Мейлі әже, сауыр қылыңыз көп біле алыңыз әже. Жадам бергендердің. На уж продуктыларды да тамақ самақ жасап жесеңіздер де өзгөр, ә? Мейлі жігіттер, мейлі. Урматтуу элим, урматтуу мекендештер, мынакей бул үйдү келсеңер, бул жакты ичкерин тартып койсоң, көрүп атасыңар, бул жерде свети жок экен, мынакей жаш балдар жашайт. Колуңардан келгендер жардам бергиле, ушу светін улап берели. Урматтуу президент, урматтуу депутаттар, ушундай күндө мынакей жок дегенде ушулардын светин бекер кылып койсоңор болот эле. Карыз бар деп светин да кырып койсоңор, өздөрү квартирада ушундай жаш балдар мынакей жаш балдар менен жашап атканды. Ушундай адамдарга жок дегенде светин бекер кылып койсоңор болот эле. Негизи башка мамлекеттерге окшоп биз жардам бере албайбыз. Казакстандын акчалары көп деп уялбай депутаттар сүйлөп отурасыңар. Акчаңар бар, силер билебиз кандай жашап атканыңарды. Ушундай элге жок дегенде светин бекер кылып койсоңор болот эле. Ушундай малда кимдер колуңардан келип жардам беребиз десеңер, бизге кайрылсаңыздар болот, ушул үй бүлө үчүн. Бул аябай өкүнүчтүү. Биз камера тартып алып келип беребиз. Өкүнүчтүү абал. Мынакей урматтуу мекендештер, кандай адамдар Кыргызстанда жашайт дагы деле. Ушуларга колуңардан келсе жардам бергиле. Могу айнектен карасаң, могу сууп кире турган болсо карачы, могу жапсаң деле сууп кирет да могу. Карачы. Жок дегенде свет коюп бериш керек. Бергенче жок дегенде свет. Светин да өчүрүп салыпты, парызы бар экен деп. İçinde bir gol tartmam mı? Bir tartmam mı? İçinde yaşon. Жардамга муктаж үй бүлөлөр бар. А биздин ыксар болсо чачтарын лысый калтырып эстафета уюштуруп жүрүшөт. Туура айтасың. Мына карабай иштер. Бул мамаңарда бар отабы? Апаңар бар отабы? Сізге да қандай жардамдар керек? Айжы, сізге да қандай жардам керек? Свет келселебі? Ой, же уқтық әже, алыңызды, сауыр қылыңыз әже. Алыңызды уқтық әже. Тағы харакет қыласыз, ұзақ қалса керегі зата әже. 8 тұрған екен, ол жерде ешкім мынакей ауалын көріп атасыздар. 8 тұрған. Берде гейминг дейбе жүреді. Мейлі әже, сауыр қылыңыз көп біле алыңыз әже. Ак Суу районунун Сарыкамыш айылынын эли Бишкек шаарында жашаган уруктууган бала бакыраларына жана жардамга муктаж адамдарга картошка, ун, май жөнөтүштү. Ар кимиси колдорунан келишинче салымдарын кошуп, учурдагы кырдаалдан жеңил өтүп кетели деп тилек кылып жатышат. Аздыр көптүр мындай кайрымдуулук иши түшүнгөн адамга ополтоодой сезилип турган чак. Бул бостандагы? Ар кайсы айыл ар кандай демилге көтөрүп чыгып атпайбы? Биз деле бул баягы башка айылдарга бир мактаныч катары эмес, эме катары эмес, ушул бир
үлгү катары балким ушундай мал жерде да өзүнүн туугандар ушул ооруну жеңип алгычак дегишне бири-бирибизге. Анан көп нерсени айттык. Тияка кабарлабай эле койгула депчи, баягы бир мындай эметкенде бир подарка катары, бир белек катары ойдо жок жерден барып калса да бир көңүлдөрүн көтөрүү максатында ушундай негизде болуп атат да. Демилгечи болгон жаштар элибиздин канжанына сиңген боорукерлик, берешендик, асыл касиеттерин колдон чыгарбасак дешет. Жаштар эми айыл өзүбүз ушундай демилге көтөрүп атайын, Бишкекте бир туугандарга алар бери чыга албай атат карантинге байланыштуу. Ошону бияктан бир машина чоң грузовой жалдап эле, бияктан унун, ундай, майын, картошкасын, ошонун баарын тияка бир эки бала эле водитель анан мен болуп аманат кылып эле жеткирип беребиз. Таратып, алар деле бери чыга албай атат негизи. Анан ушундай биздин көйгөй азыр кырдаал кат болуп турган кезде бири-бирибизге жардам бербегенде качан жардам беребиз? Өкмөттүнө кайрылып ошондой жардам жасаттык, жана пропускаларын. Эми Кудай буйрса жол берсе жакшы болот болуш керек. Ошо баардыгында көрсөтүп турат, элден чогулган жардам ушуна по адресине барып жеткизилет деп. Аяктан деле бул кетип аткан балдарга баардыгы айтылып атат. Эл менен көп контакт болбой жакшынакай бул жардам катары берип анан кайра эле буйрса бир күндө кайра өтүп кетишет. Айдоочу да жол киреге кеткен күйүүчү майдын гана каражатын алганын айтышат. Мына ушул өңдүү демилгелерде башка айылдыктардагы колдошсо болчудай. Гүлжан Кыдыралиева, Жоломан Дүйшөнбеков, Асылбек Касенов, Ак Суу районунан. Ошол суроого дагы жооп берип койгон деп атам. Бул студенттердин контрагы кандай болот депчи. Себеби кече биздин министрдин орун басары Нурлан Кубатович берсе аны туура эмес бурмалап жиберишти массалык маалымат каражаттары. Бул эгерде социалдык жактан кыйналган, өзүнчө бир социалдык жеңилдиктерге ээ болгон, же болбосо ушундай күндөр ата-энеси кичине кыйынчылыкка учураган, баланын ден соолугуна байланыштуу бир көйгөйлөр болуп, контракт төлөмдөрүн өз убагында толук төлөгөн мүмкүнчүлүгү болбосо, ар бир окуу жайдын атайын комиссия түздүк, ар бир окуу жайдын алдында ошондой социалдык пакети болот. Ар бир окуу жайдын, себеби биз азыр ушундай учурда коомго жардам бербесек, коомдун үнүн угуп, аларга жараша ыңгайлашпасак, анда окуу жайлардын бул биздин мамлекет үчүн жоопкерчилиги жок болуп калат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ар бир окуу жай социалдык пакеттерин жасап, анча-мынча пайыздык өлчөмдөрдө жеңилдиктерди берсин, болбосо төлөмдөрүн мөөнөтүн узартып берсин, түрдүү бир мындай жеңилдетүүчү чараларды көрсүн деген биз тапшырмаларды бердик. Бул жерде мен айтып коерум, контракттын суммасын көбөйтүү жөнүндө эмес, ошол контракттык суммасына төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок студенттерге мындай бетме-бет барып, алардын үнүн угуп, аларга жардам берүүнүн жолун издесин деп. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге коомубузда болуп жаткан окуялар боюнча өз пикиримди билдирип коюуну чечтим. Биринчиден, азык-түлүк көйгөйү. 15 күндүк карантинден кийин элибиздин арасындагы аярылуу, жетишсиз шартта жашаган үй бүлөлөрдө тамак аш көйгөйү жарала баштады. Күнүмдүк тамак ашына иштеп табышкан, азык-түлүк камдаганга мүмкүнчүлүгү жок, майып же көп балалуу үй бүлөлөрдүн аз камсыз болгон калың катмардын тамак ашы түгөнө баштады. Эми дагы 12 күндө өзгөчө абал жоюлушу мүмкүн. Ушул аралыкта бул адамдарга сөзсүз жардам берилиши керек. Экинчиден, ким жардам бере алат? Мамлекет өз ички резервинен ун чыгарып берүүгө аракет кыла баштады. Бирок бул жетишсиз. Демек биз коомчулук өзүбүздө жардам колубузду сунушубуз керек деп эсептеймин. Урматтуу ишкерлер, колунда бар адамдар, сиздердин жардамыңыздарга муктаж адамдар бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй көбөйдү. Мен чакыраар элем, баардык мүмкүнчүлүгү бар адамдар жардам бериңиздер. Жок дегенде коңшуңа, айылдашыңа, дегеле муктаж адамдарга соопчулук иштерин күчөтүшүбүз зарыл. Ушундай кыйынчылык күндөрдө берилбеген жардамды качан беребиз? Баарыбыздын башыбызда бир дүйнө, бир жашоо. Үчүнчүдөн, тартип жана бүгүнкү акыбалдан чыгуу жолу. Тартипти так сактайлы. Укук коргоо органдарынын тынымсыз, таза эмгектеринин негизинде оору күч алып кете алган жок. Мына ушул темпте дагы 5-10 күн чыдап берсек, буюрса баары жакшы болот. Азыркы оор учурда бири-бирибизге, өкмөткө сын айтпастан колдоо көрсөтөлү. Чогуу, ынтымакта ушул апааттан чыгып кетели. Ал эми сындар, жетишпестиктер, кемчилдиктер убагында айтылат. Өтө эле дүрбөлөңгө түшпөстөн эртеңки күндү да ойлойлу. Жаз жарыш болуп турган убакта эгинди эгип, жазгы талаа жумуштарын да өз убагында аткарууга аракет жасайлы.
Буюрса, бул апаат өткөндөн кийин да жашоо, экономика, келечек үчүн аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан бул суноо биз кыргыз элим үчүн аз гана түйшүк, ыңгайсыздык жана инсандык беделибизди текшерүү деп эсептеймин. Урматтуу эли журтум, элиме тынчтык, бакубат жашоо, ден соолук каалаймын. Биз сиздер менен ар дайым биргебиз, жеңебиз жана майрамдайбыз. Кудайым буйрса. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.